17 bölüm. Akитопель Абышаломго мындай деди: "Мен 12.000 киши тандап алып, ушул түнү дөөттүн артынан түшөйүн. Ал чарчап чалыгып, алсырап калганда, мен ага кол салып коркутам. Анын жанындагы элдин баары туш тарапка качып кетет. Ошондо мен жалгыз падышаны өлтүрөм. Баардык адамдарды сага каратам. Сен өлтүрө турган адам жок болгондон кийин бүт элге тынчтык болот." Бул сөз Абышаломго жана Исраилдин бүт аксакалдарына жакты. Бирок Абышалом архилик Хушайды чакыргыла. Ал эмне дейт экен, угалы деди. Хушай Абышаломго келди. Ошондо Абышалом ага: "Акитопель ушундай деди. Анын сөзү боюнча кылалыбы? Эгер антпейбиз десең, анда айт" деди. Хушай Абышаломго бул жолу Акитопелдин айткан кеңеши жакшы эмес деп жооп берди. Хушай сөзүн улантты: "Сен атаңды жана анын кишилерин билесиң. Алар эр жүрөк жана балдарынан ажыраган талаадагы ургачы аюудай абдан ачуулуу. Сенин атаң жоокер адам. Ал эл менен чогуу түнөбөйт. Ушул кезде ал кайсы бир үңкүрдө же башка жерде жашынып жатат. Эгерде аларга биринчи чабуул койгон киши өлсө, анда аны уккандар Абышаломду ээрчигендер жеңилип калышты деп айтышат. Ошондо кабылан жүрөк кайраттуу шерлердин да көңүлү чөгүп алсырашат. Анткени сенин атаңдын эр жүрөк экенин, анын кишилеринин кайраттуу экенин бүт Исраил билет. Ошондуктан менин кеңешим мындай: Дандан Беершебага чейин деңиз жээгиндеги кумдай сансыз бүт Исраил сенин жаныңа чогулсун. Аны өзүң баштап барасың. Ошондо ал кайсы гана жерде болбосун, ага каршы барабыз. Жерге шүйдүрүм түшкөндөй ага чабуул коебуз. Анын жанындагы адамдарынан бирөө да калбайт. Эгерде ал кайсы бир шаарга кирсе, бүт Исраил аркан алып келет да аны дайрага сүйрөп түшөбүз. Кыскасы, бир да майда таш калбайт." Ошондо Абышалом жана бүт Исраил Акитопелдин кеңешинен архилик Хушайдын кеңеши жакшы деди. Абышаломдун башына мүшкүл түшүрүү үчүн Теңир Акитопелдин жакшы кеңешин ушинтип бузду. Хушай ыйык кызмат кылуучулар Абыятар менен Садоко мындай деди: "Абышалом менен Исраил аксакалдарына Акитопель тигиндей кеңеш берди. Мен болсо мындай кеңеш бердим. Азыр дөөткө тезирээк киши жибергиле да минтип айткыла. Ушул түнү чөл түздүгүндө түнөй көрбө. Сени менен кошо жаныңдагы кишилердин баары набыт болбош үчүн тезирээк өтүп кеткин." Джонатан менен Акимаас Рогейл булагынын жанында турушкан. Кызматчы аял барып аларга айтты. Алар барып дөөт падышага билдиришти. Анткени алар шаар ичинде көрүнбөшү керек эле. Бир жаш улан аларды көрүп Абышаломго жеткирди. Бирок экөө тезинен кетишти да Бакуримдеги бир кишиникине барып анын короосундагы кудукка түшүп кетишти. Ал кишинин аялы кудуктун оозуна жабуу жапты да эч нерсе билинбегендей кылып үстүнө акшак чачып салды. Абышаломдун кулдары ошол үйгө аялга келип, Акимаас менен Джонатан кайда деп сурашты. Аял аларга алар өзөндү кечип өтүп кетишти деп жооп берди. Алар издеп таппаган соң Иерусалимге кайтып келишти. Алар кетишкен соң тигилер кудуктан чыгып дөөт падышага: "Тургула да тезирээк суудан өтүп кеткиле, анткени силерге каршы Акитопель ушундай кеңеш берди" деп билдиришти. Дөөт жана анын жанындагы адамдардын баары туруп Иорданды кечип өтүштү. Таңга чейин Иорданды кечип өтпөгөн бир да жан калган жок. Акитопель өзүнүн кеңешинин аткарылбаганын көрүп, эшегин токуп, жолго чыкты да өз шаарына барып, үй бүлөсүнө керезин айтып асынып өлдү. Сөөгү атасынын мүрзөсүнө коюлду. Анан дөөт Маханаимге келди. Абышалом бүт Исраил менен Иорданды кечип өттү. Абышалом Жояптын ордуна Амасаны аскер башчы кылып койду. Амаса Израилдик Жетер аттуу кишинин уулу эле. Ал Нахаштын кызы Абигейлге жакындаган. Абигейл Жояптын энеси, Серуянын сиңдиси. Абышалом башында турган Исраил кошууну Гилат жерине жайланышты. Дөөт Маханаимге келгенде Амондуктардын Рабесинен Нахаштын уулу Шоби, Лодебардан Амиелдин уулу Махир жана Роглимден Гилаттык Барзилай жууркан төшөк, табак, чопой идиш, буудай, арпа, ун, таруу, буурчак, кызыл жасмык, куурулган дан алып келди. Алар эл чөлдө ачкалыктан алсырап, чаалыгып, чарчап, чаңкашты деп дөөткө жана анын кишилерине азык кылып бал, май, кой, уйдун сүтүнүн быштагын алып келип беришти. 10 бөлүм. Араңарда жүргөндө момун, алыста жүргөнүмдө кайраттуу деп эсептелинген мен Павыл Машаяктын момундугу жана ырайымдуулугу менен силерден өтүнөм. Силерге эскерте кетейин. Мен келгенде бизди адамдык кылып жатат деп эсептеген адамдарга каршы көрсөтөйүн деп жүргөн кайраттуулугумду силерге каршы көрсөтпөгүдөй болоюн. Бул дүйнөдө жашап жатканыбыз менен адамдык кылып күрөшпөйбүз. Анткени күрөшө турган куралдарыбыз адамдык куралдар эмес, алар чептерди талкалаган Кудайдын күчүнө ээ куралдар. Алар менен биз Кудайды таанып билүүгө каршы турган ар кандай ойлорду, менменсинүүчүлүктү талкалайбыз жана ар кандай ой жүгүртүүлөрдү Машаякка тил алдыруу үчүн туткундайбыз. Силер тил алгандан кийин
биз тил албагандарды жазалоого даярбыз. Көз алдыңардагыны карагылачы. Ким өзүнүн машаякка таандык экенине бекем ишенсе, ал ойлонуп көрсүн. Анткени ал машаякка таандык болгондой эле биз да машаякка таандыкпыз. Теңирдин бизге силерди зыянга учуратуу үчүн эмес, бекемдөө үчүн берген бийлиги менен ашыра мактанып койсом, уят болбойм деп ойлойм. Бирок мен силерди каттарым менен коркутуп жаткандай болбойн. Анткени кээ бирөөлөр мени каттарында курч жана кайраттуу болгону менен бетме бет келгенде алсыз сөзү өтүмсүз дешет экен. Ушинтип айтып жүргөндөр билип коюшсун. Көзүбүз жокто, катыбызда кандай болсок, бетме бет келгенде деле ошондойбуз. Өзүн өзү мактагандарга теңелүүгө, өзүбүздү аларга салыштырууга батынбайбыз. Өздөрүнө өздөрү баа берип, өздөрүн өздөрүнө салыштырышканы акылсыздык. Биз ашыкча мактанбайбыз, Кудай белгилеген чекте мактанабыз. Бул чек силерди да камтыйт. Силерге жетелек болгонсуп күч жумшабайбыз. Анткени биз машаяктын жакшы кабары менен силерге да жеткенбиз. Биз ашыкча мактанбайбыз, башка бирөөлөрдүн эмгеги менен да мактанбайбыз. Тескерисинче, ишенимиңер өскөн сайын силердин араңардагы иш-аракетибиз да көбөйөт деп үмүттөнөбүз. Жакшы кабарды силерден нары жашагандарга да таратабыз. Биз башка бирөөнүн даяр эмгеги менен мактанбайбыз. Мактанган адам Теңир менен мактансын. Мактоого өзүн өзү мактаган адам эмес, Теңир мактаган адам татыктуу. 24 бөлүм. 9-жылдын 10-айынын 10-күнү мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, ушул күндүн атын, ушул күндүн өзүн жазып ал. Так ушул күнү Бабыл падышасы Иерусалимге келет. Козголоңчул тукумга үлгү насаат айт. Аларга Кудай Теңир мындай дейт: казан асып, ага суу куй. Ага жиликтеп бөлүнгөн эттерди сал, эттин эң жакшысын, жамбашты жана далыны сал, аны тандалган сөөктөргө толтур. Тандалган койлордон ал, казандын астына от жак, казандагы сөөктөр этинен шылынып бышканча кайнат. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: кандуу шаарга кайгы, ичинде даты бар казанга, даты кетпеген казанга кайгы, өкчөмө таш ыргытпастан, андан жилик артынан жилик ыргыткыла. Анткени анын каны өз ичинде, ал аны жылаңач аскада калтырды, топурак басып калбаш үчүн аны жерге төккөн жок. Өч алыш үчүн каарды козгосун деп, топурак басып калбасын деп, мен анын канын жылаңач аскага калтырдым. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: кандуу шаарга кайгы, мен да чоң от жагам. Отун сала түш, от жак, этти эзилте бышыр, шорпо соолуп, сөөктөр күйүп кетсин. Казан бошогондо аны чокко кой. Ал кызарып күйсүн, анын жези абдан кызысын, ичиндеги таза эместиги эрисин, анын бүт даты кетсин. Жумуш оор болот, бирок анын калың даты кетпейт, анын даты отто да кетпейт. Сенин таза эместигиң ушунчалык жийиркеничтүү болгондуктан, мен сени канча тазаласам да, сен баары бир таза эмессиң. Мен өзүмдүн сага болгон каарымды кандырмайынча, сен мындан ары да өзүңдүн таза эместигиңден тазаланбайсың. Мен Теңирмин, мен айтып жатам. Ал келет, мен аны жасайм, жасабай койбойм, аябайм, ырайым кылбайм. Сени жолдоруңа жараша, иштериңе жараша соттошот дейт Кудай Теңир. Анан мага Теңирден сөз болду: адам уулу, мен сенин көзүңдүн ырахатын оорутуп, күтүлбөгөн жерден алып кетем. Бирок сен кайгырба, ыйлаба, көзүңдөн жаш чыкпасын. Үнүңдү чыгарбай онто, өлгөндөрдү жоктоп аза күтпө, бирок башыңды таңып ал, бутуңа бут кийим кий, сакалыңды жаппа, башкалардын колунан нан жебе. Мен эртең менен элге сөз айткандан кийин кечинде аялым өлдү. Эртеси эртең менен мага кандай буйрулса, ошондой кылдым. Ошондо эл мага: сен кылып жаткандын биз үчүн кандай мааниси бар экенин айтып бербейсиңби дешти. Мен аларга мындай деп айттым: мага Теңирден сөз болду. Исраилга айт, Кудай Теңир мындай дейт: силердин күчүңөрдүн таянычы болгон, силердин көзүңөрдүн ырахаты болгон, силердин жаныңардын кубанычы болгон өзүмдүн ыйык жайымды маскаралоого берем. Силер таштап кеткен уулдарыңар менен кыздарыңар болсо кылычтан өлүшөт. Ошондо мен кылганды силер да кыласыңар. Сакалыңарды жаппайсыңар, башкалардын колунан нан жебейсиңер. Башыңар таңылуу болот, бутуңарда бут кийимиңер болот. Кайгырбайсыңар, ыйлабайсыңар, бирок күнөөңөрдүн азабынан соолуйсуңар, бири-бириңердин алдыңарда үшкүрөсүңар. Ошентип Жезекиел силерге белги болот. Ал кылгандын баарын силер да кыласыңар. Бул жүзөгө ашканда силер менин Кудай Теңир экенимди билесиңер. Сага болсо, адам уулу, мен алардын даңкынын жасалгасын, көздөрүнүн ырахатын, жандарынын кубанычын, уулдары менен кыздарын тартып алган күнү, ошол күнү качып кутулган бир адам сага кабар бериш үчүн келет. Качып кутулган адам келген күнү сенин оозуң ачылат, сен сүйлөй баштайсың. Ошондон кийин унчукпас болбойсуң. Алар үчүн жышаан болосуң. Ошондо алар менин Теңир экенимди билишет.
3 китеп 72 забур. Кудай Исраилга, жүрөгү тазаларга кандай ырайымдуу. Ал эми мен болсом, бутум тайып кете жаздады, таманым тайгаланып кете жаздады. Анткени ыймансыздардын жыргал турмушун көрүп, акылсыздарга суктандым. Анткени алар өмүрүнүн аягына чейин азап тартышпайт, ден соолуктары да чың. Алар башка адамдардай мээнет кылышпайт, башка адамдардай кыйынчылык көрүшпөйт. Ошондуктан аларды текебердик шуруудай курчап алган, зулумдук аларга кийим болуп калган. Семиздигинен көздөрү чанагынан чыгып кеткен. Алардын жүрөгүндө ар кандай ойлор жүрөт. Алар баардыгын кордошот, жалган ушак таратышат, менсинип сүйлөшөт. Алардын ооздору асманга каршы сүйлөйт, тилдери жер үстүндө басып жүрөт. Ошондуктан анын эли да аларды ээрчип, чөйчөк толо суу ичишет. Алар Кудай кантип билмегиле, эң жогорку Кудай баарын билеби дешет. Ушул ыймансыздар бул дүйнөдө жыргап, байлыктарын көбөйтүп жатышат. Анда мен жүрөгүмдү бекер эле тазаладымбы? Колумду айыпсыздыгым менен бекер эле жуудумбу? Күн сайын өзүмдү бекер эле жараладымбы? Күнүгө эртең менен өзүмдү бекер эле ашкерледимби? Бирок мен ушундай ойлойм десем, анда сенин уулдарыңдын тукумунун алдында күнөөкөр болмокмун. Ушуну кандайча түшүнсө болот деп ойлодум. Бирок бул мага Кудайдын ыйык жайына киргенге чейин жана алардын акыр аягын түшүнгөнгө чейин кыйын көрүндү. Сен аларды тайгак жолго койгонсуң. Акыры түпсүз туңгуюкка кулатасың. Алар күтүлбөгөн жерден бүлгүнгө учурап, оор кыйратуулардан өлүп жок болушту. Теңирим, сен аларды түш көрүп жатканда ойготконсуп ойготуп, ой максаттарын талкалайсың. Жүрөгүм күйүп, ичим кайнап бышып жатканда, мен акылсыз элем, түшүнчө эмес элем, сенин алдыңда мал сыяктуу элем. Бирок мен ар дайым сени мененмин. Сен мени оң колумдан кармап турасың. Сен мени өз кеңешиң менен жетектеп турасың. Анан мени даңкың менен кабыл аласың. Асманда мага сенден башка ким керек? Жерде да мага сенден башка эч нерсенин кереги жок. Денем да жүрөгүм да алсырады, бирок жүрөгүмдүн жөлөгү түбөлүк үлүшүм Кудай. Анткени сенден алыстагандар өлүп жатышат. Өзүңдөн баш тарткандардын баарын сен жок кылып жатасың. Мага болсо Кудайга жакындаган жакшы. Кудай Теңирге таянам. Сенин баардык иштериңди жарыя кылам.